Балаңызга сөзсүз түрдө окуп бере турган же балаңыздын жашоосун өзгөртүп, балаңызды сөзсүз түрдө окуй турган китеп бул 3 жаштан кийинки эч деген китеп. Китепке маани бербей атабыз бүгүн ата-энелер. Өзүбүз дагы окубайбыз, балабыз да оку дебей атабыз. Ата-энелер маани бериңиздер. 3 жаштан кийинки эч деген китеп көп нерсе ачылган да. Бала кабыл ала турган учуру сөздөн, көз караштан бүт үйрөнө турган учурлардан даана так түрдө жазып берген да 3 жаштан кийинкечи. 3 жаштан кийинкечи. 3 жаштан кийинкечи. Ата-энелер неге маани бериш керек? Бул нерсе көп нерсени айтып берген. Ошондуктан окуп бериңиз. Мисалы, менде сунушум ушул. 2 күн англис тилде, 2 күн орус тилде, 2 күн араб тилде. Мисал үчүн. Жомокторду окуп бериңиз. Бала тил дагы үйрөнөт, түшүнүгү дагы чоңоет, сиз менен сүйлөшөт, мээрим махабатка бай болуп, бактылуу болуп чоңоет. Андай балдардан көп күчтүү адамдар чыгат, лидер адамдар чыгат. Анан балаңызга туулган күн, той топо кылгандын ордуна балаңызга бир счет ачып коюң банкта. Ошо тоюна канча акча кетет? Ошо тоюну ошо картасына которуп кое бериң. Сүннөт тойго канча акча кетиш керек? 500 миңби? 500 миңди ошо картасына салып коюң. Качан бала 11-классты бүткөн учурда караса шотунда ушунча миң акча бар. Миллион сомдой акча бар. Ошо акча менен каалаган университетке кете берет, каалаган бизнесин баштай берет, бизнес кылгысы келсе. Менин сунушум бул адам катары. Ата-энелерге. Жаман жак эмес, жакшы жака да. Эгер ушуну кыла турган болсок, балдарыбыз кыйналбайт 11-класстан кийин иштеп жүрбөйт, үй алам деп өмүрүн сарптабайт. Биз акча туура эле келип атат, Аллах Таала бизге баардык нерсеге жете турган, үйгө машинага жете турган кылып акча берип атат. Болгону биз каалаган нерсеге сарптап жиберип атабыз да.